Күнжелес каналы Ысык Көл облусуна экинчи рет келди. Туугандар, биз азыр Тилегованын коросуна келдик. Тилек Тыналиев. Мурундагы бир көрсөтүп кеткенбиз, азыр Тилегова бар. Көрдүңүздөр туугандар, Ысык Көл өйдүңүндөбүз. Күн суугураак болуп атат. Биринчи чарбадан чыгып, экинчи чарбага келдик. Бул чыгарылышта биз сиздерге Тилегованын тууган койлоруну, анан жаш коз-кочкорлорун көрсөтөбүз. Коз-кочкорлоруну сурап көрүңүздөр, балким сиздерге уруктукка береттир. Азаларда көрсөтөмүн. Анан Тилегованын биринчи чыгарылышын тартатабыз короонда. Ошо коз-кочкорлор менен тууган койлорду. Андан кийин башкача видео көрсөтөт. Тилегованын койлорунун поколение кандай өзгөргөнүн да көрсөтүп берет. Ох. Мына козуларды көрдүңүздөрбү? Ушундай козулуу болуңуздар келеби? Ушундай козулар туй турган койлорду алыңыздар келеби? Анда Тилегованын тажрыйбасын алыңыздар. Сураңыздар, азыр мен секин алдап сөзгө тартайын. Ай мына жан. Тилегова биз келдик. Кандайсыз? Иштериңиз жакшы? Ассаламу алейкум. Жакшы келип алдыңбы? Жакшы, тынч шүгүр. Көл бир аз суук болуп атат. Кар жаап атат. Биз келдик да анан Тилегова, сизде мондай козуларды көрүп, эми чында оорудум, арашам мененчи. Төл башталдыбы? Башталды буюрса, Кудай буюрса. Төл башталып калды. Тилегова интернетти таң калтырып атасыз. Козуну 60 миң сомго сатып бер деп. Мына ушул да? Могу кара козу. Бул эркекпи? Эркек козу. Кана кармаңызчы. Бул канча айлык болуп калат? Бул 1 айдан өтүп калды, 1 ай болуп калды. Ушундай козу, эркек козу. Эркек, Энеси чоң кара кой. Атасы Титаниктен кочкорду, Ишендин кочкору. Ишен байкен кочкору, Ошондон кочкорунан кычтыган. Жакшы козу бул. Принцтин балдары булар. Нолар, Принцтин козулары. Канча сизде 6 баш барбы азыр, 6 баш төл. Ушул жерден түшө башташты. Бул эң кеч туулганы могул туулду. Канча күндүк бул эми? Бул кана 1 жума болуп элек го. Жакшы коз туулду, Кудай буйрса. Өңү өтө сонун экен, Эркек энесинин да өңү жакшы. Атасы ушу. Буттардын жоондугун караңыз, Принц деген кочкор. Машалла, сөз жок. Жакшы болуп келатат буйрса. Амин. Өтө. Буттар узун экен, Энеси да чоң кой. Булардын энелерин көрсөк болобу? Бул гиганттарды кандай койлор туулду экен эми? Болот азыр ачсынбы, чыгарсынбы? Бир ачсынчы кана. Бул козулар тууган койлор кандай болду экен? Кана, чыксынчы күтүп атасыздарбы? Мына койлорду караңыз. Кеп бул жакта турбайбы? Бул ушу. Арасында бооздор бар, туучулар, анан тууган койлор ушулар. Кой деген мына ушундай болса, жанакы сулуу деп сатылган койдун энеси. Кайсы кой? Сулуу деген кой $7,5 кетти. Ушунун Өзбекстанга. Энеси. Ушул кой. Сары кой. Машалла. Жакшы кой, Кудай буйрса бооз. Бул да бооз экен. Сиздин эң эле кичинекей кой могул окшойт, Ушул койдун козусу 10 кило 200 болуп туулду өткөндө. Бул эркек бул качуу? Эркек. Кара кочкордон качты беле? Атасы да кызыл, анан энеси да кызыл. Кара козу туулду. Жакшы туулду. Мурунку гендерден өткөнбү дейм, Могу атасы да энеси да кызыл, бирок кара туу. Таң калбадыңыз биз дагы? Таң калдык ушул. Анан 10 кило 200 болуп ушул эң чоң козу болуп туулду. Азыр ушулда кеч туулган, белки өзүнө мурда туулгандардан ашып баратат. Бул дагы бир. Кудай буйрса чоң эле болчудай деп. Мына туулган койлор менен бооз койлорбу? Бул токтушу биринчи туутушуда. Мына карабы? Бизге кыйналыптыр, Бул койдун козусу Принцтен. Кара токтуңуз өтө чоң экен. Чоң, ошо 90дан ашык, 92, 93 бар го. Ошо. Мурунда көрсөтүп кеттик элек, эми Бул ургач козу мурда туулган. Канча айлык? Бул койдук го. Мына 3 ай болду. 3 ай болуп калды.
Эми дұрысы сізге көрсөтөлү деп келдик эми. Самынан сапатка өткөндүн үзүрү ушул да, туурабы? Тилего. Эми сизде карабыз тилиңиз дагы бир рет сурап кетели эми ушу. Самдан сапатка өткөндөр эми койдун несине маани берсин айрыкча? Негизи аябай тандаш керек экен. Кылдаш керек. Кылдап, сүттү көп берген, баласын жакшы баккан, козусун жакшы баккан койлорду алып калуу керек экен да. Анан ушу тойт маселеси ушу туулган убакта тойт аябай жакшы бериш керек экен. Бизде кичине жем-чөптөн кыйнап коебуз да. Ушул убакта эң 3,5 ай эмсе, эгер 3,5-4 ай эмсе козу энеси эмизген кой ушу жем-чөптөн кыйналбаш керек экен да, аябай жакшы бериш керек экен. Ошол коз кезинде, кой баласы коз кезинде чучугу толуп жакшы эттүү багылса, андан кийин чоңоюп кетиши жакшы да. Эң маанилүү учур ушу. Бу негизгиси бу көлөмдөн да эмес, канча туулса дагы туулгандан кийинкиси, ошол кезде тойт жакшы берилүү, анан кочкорду тандап коюу. Ошо сиздики мынау койлор азыр баары бир түптүү болгон үчүн балким чакан көрүшү мүмкүн. Алдына жөнөкөй койду алып келсең, вообще айырмасы чоң болуп кетсе керек. Чоң эле болуп калат. Чоң эле болот. Машалла. Тилего жүрүң, коз-кочкорлорду көрсөтүңчү. Сизде көп экен. Бер жака чыгарса болобу коз-кочкорлорду? Бер айдап чыгарышсын. Мына элиталар. Мына элита койлор. Машалла, сандан сапатка өтүңүздөр. Мында бир качып калып. Эки миң жыйырма бирби? Ооба, 21. Эң асты ушу жерде калган эң асты эле ушу март болуш керек. Мартта туулгандар. Эң биринчи туулгандар мартта экен. Бизде түштүк тарапта асты десе тетире ойдо болот да туугандар. Бул эң алдыңкысы, биринчиси дегендей. Мына коз-кочкорлор ай. Эшикти жаап турсаң ошол жака тегерет тартат. Бизге көпчүлүгү баягы кайрылып атат да, кымбат болуп атат, акча жетпей атат деп. Алыңыздар мына. Аз алып коюңуздар, 3-4-тү. Кийинки жылга чейин чоңоюп даяр болуп калат буюрса. Ошо сарайчыкка барсаң ошол жактан тегерет тартсын. Ошо бурчка бара берсин. Козулар ушу кара козулар деле жакшы, азыр жалаң эле кызыл өңдү карап, сары өңдү карап атышат, бирок каралар деле жакшы да. Мына кочкор сонун экен, бул жаңы Ноян деген козубуз ушул. 8 ай болоюн деп калды. Эгизин түгөйү. Баягы бул, Казакстанга сатып кайра сатып алып келгениңизби? Ушу бой 90 чыгып калды буюрса, чукулдады. Кобра, баш кобра. Бул сатылбайсың муну, Жок, муну ушу тукумга чарбабызга алып калсакпы деп атабыз, кочкор кылып. Бул өтө жакшы экен. Буюрса неме болсо деп атам. Күзгө жарап калат деп, эмки күзгө. Коесуз ошол меселде. Бирок азыр деле качыра берсе керек, качырса. Баягы пробный деп 3-4 койго койсо болот. Биз убагында ошо коюп коебуз го. Козусу кандай түшөт көрүп байкап. Бул путактар да бар экен да. Тилего бизге көп адам жазып атат да, бизде простой кой бар, эмне кылалы, сатып туруп ордон муну сатып алалы деп айттым менчи. Мондай путактар болсо, шоколадный болсо, сенин коюң начар болотса, эмне айырмасы бар депчи. Мунун каны таза, ата-энесинин чоң койлор болгон. Путак болсо деле эми бул башкалар сасыман арзан да, чыгын айтканда, туурабы? Ошону алып барса деле козуларды оңдойт да. Оңдойт. Жакшы болот. Жөнөкөй чарба койлорго койсо. Азыр койлор өтө кымбат, анан ар ким эле өзүнүн чарбасын, өзүнүн жакшы койлорун алып калыпчы. Бая туягын санабай дегенибиз. Жакшы койлорун алып калып эле, улам жакшы кочкор кошо берсе эле 3-4 жылда билинет. Иргеле берет, чоңое берет. Анан кара коюм бар, кара кисарларга молар айтса керек, кара кисарларда булар. Анын үстүнө бу илимий тилде кандай айтылат билбейт экен, бу жаңыган деп баары бир бул чочун жерден кошулат да.
бул немени натыйжаны жакшы берет да, результат жакшы чыгат экен. Козулар чоң түшүп. Бир линия эмес болуп калды ошондо, э? Козулар чоң түшөт. Анан негизги эткеш дегендер бар, ошолорго вести чоң берген койлор керек да. Эми чарба кою болгондо салмактан эле иштебесе башка жактан иштей албайт. Ошо салмакка. Аябагандай эле айырма болот. Анан ушу койду бизде ушу жалаң жайытка коюп эле эч кандай жем бербей эле багып атпайбы, ошол себептүү дагы койлор өтө майдаланып кетти да. Биринчи кезекте өзүнөн чыккан козго өзүн коюп, селекцияны слабыйлатып жүрдү да. Анан койлор өтө арык болуп тууйт, анан козусун бага албайт, кара желим болот. Кош. Тилеге эми мунун канчасы эми сатыкка барбы арасында эми алам дегендерге? Могу жерде карадан бирөө сатылбайт, калганын сатабыз. Анан могу сатылбайт, э? Кызылдан экөө сатылбайт. Калганы сатылат. Канчадан башталат эми булардын баалары? Канчадан канчага чейин барат? Мында кичирээк кызыл козу жүрөт, ошол 18 миңге, анан 30 миңге бар карадан. Мына да? 18 миң сомго алып караңыздар, жашыраак коз экен. Так. Жакшы каралар бар мында 30дан, анан 55. Ушундай өйдө анан ошондо доступный баалар да, э? Кымбат баалар бар, могу жакшы чоңдор кымбаттай. Мындай каралар канча болуп кетет монда? Чым каралар. Долларга айланса керек уже булар, э? Буну өзүбүздөн бирөө 65 миңге соода кылып койду анан. Бербей атасыз? Жок, ошого алып кетем деди эле. Муну, 65 миңге. Бул беркининчи, бул Казакстанга кетти. Берки кара. Бул. Могул кара бар, жакшы могул кара бар. Могул кара деле жакшы бою өсөт буйса. Чоң эле кочкор болот бу делечи. Мындай метровый болуп кетпесе деле тукумга жакшы, баасы 30 миң сом. Ошондо сиздин доступный баадагы кочкорлор. Туугандар, мына эми таза суммадан тартыш болуп атса, мына бутактар бар, чакандар бар. Сиз эми жанагы 1-2 жылга расчетты кандай аласыз? Даяр кочкор сатып аласызбы же козу кезинде алып карап коесузбу? Биз ошо козу кезинде муну эле алып калып атабыз, көбүнчө эле сатып алдык. Чоң кочкорлорду? Чоң кочкорлорду. Кан алмаштыруу жакшы болот экен. Жакшы натыйжа берет экен да. Баары бир бу жаңы баштоочулар ушундай экономичный вариантты табыш үчүн ушу жаш кезинен алып койсо турат да. Ооба. Кочкор чоңоюп кеткенде кымбат болуп кетип атпайбы? Ушу козу кезинде алып койсо. Ооба. Жакшы болот. Биз көрсөттүк эми туугандар, экран астында Телеграм номерлерин калтырып койдук. Көрдүңүздөр окшойт. Байланыш көрүңүздөр, бир 10 чакты козу бар экен, э? 2-3 сатылбайт экен. Калганы мына туугандар. Да 2-3 бромдолгондор экен. 65 миңге тети, караң көрдүңүздөрбү? Чынын айтканда арзан, э? Зато сандан сапаттап өстөр да. Кыш таңдын ызрайында. Койлорду караңыздар. Биз эми видео жыйынтайбыз, саламатта калыңыздар. Азыр полиядан Телеграм койлору келет азыр.